Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlarga uşintiп ayırıldı. Allah Teala'nın jaratkan zatın özüne gana ibadat kılgıla, ata-enеңерге жакшылык кылгыла деп. Жакында эле карыялар үйүнө зыяратка барып келдим. Сайыз мезгилинде карыялар үйүндө 2-ден 3-төн 10-дон гана кыргыз апаларыбыз болсо, бүгүнкү күндө карыялар үйүнүн 50% кыргыз апалар, кыргыз аталарга толуптур. Ушул видеороликти көргөндөн кийин биздин ата-энелерге болгон мамилебиз 100% өзгөрөт деген үмүтүбүз бар. Апакебай, апакем байлығымсың, сырқасаң орың таппай кайгырыпмын. Жаткызбай баламында ойнойлу деп, тажатып улам-улам кайрыпмын. Апаке үндөсүң буулгамын, калгансы үйдө жалгыз кууруламын. Сагындым ай жаш кездеги гам каймакты, чөөгө жейсиңби деп чууруганым. Ай, балакайым, секетим, бал тилиңден ананайын. Мен эми чуркай албайм. Же жаш кезиндей чайды дагы ысык уртай албайм. Табабыз турчу апа айла барбы? Барабыз жүрчү апа кайда калды? Карайбыз көлдөн, тоодон, асман күндөн. Жаштыгың сенин айтчы, кайсыл жайда калды? Апаке оорубасаң кубанамын, жанымда болсоң күчкө кураламын. Өмүр бер, ден соолукту аяба деп, жараткандан дуа кылып сураганым.